Саламатсыңар балдар. Жакшы болсун асманда да жерде да, жакшы болсун элимде да бизде да, жакшы болсун маанайыбыз бүгүнкү чарчабастан, формуладан түк дагы деген ырсактар менен сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы бирдей аргументтүү тригонометриялык функциялардын арасындагы катыштар. Сабактын максаты бирдей аргументтүү тригонометриялык функциялардын арасындагы байланыш жөнүндө түшүнүк алабыз. Тригонометриялык функциялардын биринин берилген мааниси боюнча калгандарынын маанисин табуу эрежелерин түшүнөбүз. Уга билүүгө, өз алдынча иштөөгө тарбияланабыз. Балдар, сабактын алдында мен силерге мындай суроо бергим келип атат. Суроого жооп тапканга аракет кылып көргүлөчү. Каалагандай бурчтун синусу же болбосо синус дайыма 0-дөн кичине болот дейт. Ушул туурабы? Өткөн сабакка көз чаптырып көргүлөчү. Жобу. Биринчи жана экинчи эректерде синусубуз 0-дөн чоң маанилерге ээ болчу. Экинчи сурообуз. Параллелограммдын бир бурчунун косинусу тамырасында 3/2-ге барабар болсо, калган бурчтарын тапкыла дейт. Ойлонобуз. Параллелограмм кандай фигура? Бир бурчу косинусу тамырасында 3/2. Демек биз эмнени эстеп койсок болот? Косинус 30 градустагы мааниси тамырасында 3/2-ге. Анда параллелограммдын бир бурчу 30 градуска барабар болсо, калган бурчтары кандай болушу мүмкүн? Параллелограммдын касиетин эске салалы. Параллелограммдын карама каршы бурчтары барабар. Анда бир бурчу 30 градуска барабар болсо, экинчи бурчу дагы 30 градус болот. А төрт бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 360 градуска барабар. Анда калган эки бурчтары 150 градустан болот экен. Жобу 30 жана 150 градус. Биз координаталык тегиздик чыйып алалы. Координата башталышы О. Абсцисса О'нан А чекитин алалы. Радиусу ОАга барабар болгон айлана сызып алалы. ОА радиусу сааттын жебесине карама каршы багытка бурчка буруу менен О радиусун алабыз. Биз сааттын жебесине карама каршы багытка буруп, О радиусуна дал келди. Эми В чекитинен абсцисса О'на перпендикуляр түшүрүп, кесилиш чекитин С менен белгилеп алалы. В чекитинин координаталары X, Y. Же болбосо В чекитинин абсциссасы X, ординатасы Y. Анда О сыбыз X-ка барабар болот, В сыбыз Y-ка барабар болот. В чекитинин абсциссасы X, ординатасы Y болду. Белгилеп алалы. Чиймеде көрүнүп тургандай, О, В, С үч бурчтугубуз тик бурчтуу үч бурчтук. Тик бурчтуу үч бурчтуктун альфа бурчуна карата тригонометриялык катыштардын аныктамасын билебиз. Анда жазып көрөлү. Силерге ылайыктуу болуш үчүн ушул үч бурчтукту эч бир өзгөрүүсүз оң жакка көчүрүп алалы. Мына, могул үч бурчтукту биз оң жакка көчүрүп алдык. Бул жерден жазуу биз үчүн ыңгайлуу. Альфа бурчубуз мынабу. Анда ушул тар бурчка карата бурчтун синусу карама каршы жаткан катеттин гипотенузага болгон катышына барабар болчу. Бул бир айлана болгондуктан элибиз бирге барабар болсо, анда Y-ты бирге бөлсөк синус альфа же болбосо синус альфабыз Y-ка барабар экен. Бурчтун косинусу жанаша жаткан катеттин гипотенузага болгон катышына барабар болчу. Же болбосо R бирге барабар болсо, жогорудагыдай эле X-ты бирге бөлсөк, анда косинус альфабыз X-ка барабар. Бурчтун тангенси карама каршы жаткан катеттин коңшу катетке болгон катышы. Же болбосо тангенс альфабыз
синус альфанын косинус альфага болгон катышына барабар. Ушундай эле бурчтун катангесин жазып алалы. Бурчтун катангеси жанаша жаткан катеттин каршысында жаткан катетке болгон катышына, же болбосо катангес альфабыз косинус альфанын синус альфага болгон катышына барабар. Бул формулаларды мурунку сабактан дагы биз билебиз балдар. Мына балдар, биз мына бул жерден көрүп тургандай, демек ординатабыз синус альфага, абсцissабыз косинус альфага, же болбосо в чекитинин абсциссасы косинус альфага барабар, ал эми ординатасы синус альфага барабар. Эми биз могул тик бурчтуу үч бурчтук боюнча Пифагордун теоремасын колдонуп теңдемени жазып алалы. Же болбосо Пифагордун теоремасын эстеп коелучу. Тик бурчтуу үч бурчтуктун катеттеринин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барабар деген Пифагордун теоремасын пайдаланып, мына могу теңдемени алдык. Бул теңдеме мурунку курстарда бизге белгилүү. Бул эмненин теңдемеси эле балдар? X квадрат плюс y квадрат барабар r квадрат. Бул борбору координата башталышында жаткан радиус rге барабар болгон айлананын теңдемеси болчу. Бул бирдик айлана, айтып атпайбызбы? Бирдик айлана. Демек бирдик айлана болгондон кийин r 1ге барабар. Анда биз rдин ордуна 1ди коюп, кандай теңдеме алабыз? X квадрат плюс y квадрат барабар 1 деген теңдемени алабыз. Rдин ордуна 1ди коюп, x квадрат плюс y квадрат барабар 1 деген теңдемеге болобуз. В чекити ал айлана жаткандыктан анын координаталары теңдемени канагаттандырат. Анда биз x'тин ордуна косинус альфаны, y'тин ордуна синус альфаны коебуз. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа барабар 1 деген теңдештикти алдык. Бул негизги теңдештиктердин бири болот. Экинчи, тангенс альфабыз синус альфанын косинус альфага болгон катышын жана жаздык. Жана ошондой эле катангенс альфабыз косинус альфанын синус альфага болгон катышын жазып алдык. Мына балдар, ушул 3 формула, же болбосо 3 теңдештик эң негизги тригонометриялык теңдештиктер деп аталат. Эми биз ушул теңдештиктерди пайдаланып бир нече формулаларды жаза алабыз. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа барабар 1. Бирдей аргументтүү синус менен косинустун арасындагы катышты туюндурат. Биринчи формуланы пайдаланып, же болбосо ушул формулада синус аркылуу туюнтуп көрөлү. Синус аркылуу туюнтсак, анда косинус квадрат альфаны барабардыктын оң жагына алып өтөбүз. Анда синус квадрат альфа эмнеге барабар болот? 1 минус косинус квадрат альфага. Синус квадрат альфабыз ушуга барабар болотса, анда синус альфабыз барабар болот плюс минус тамыр астында 1 минус косинус квадрат альфага. Эми ушул формуладан косинус аркылуу туюнтуп көрөлүчү. Анда косинус квадрат аркылуу туюнтсак, анда синус квадратты барабардыктын оң жагына алып өтөбүз. Анда косинус квадрат альфа барабар 1 минус синус квадрат альфага барабар болот. Ушул жерден деле косинусту таап коелу. Анда косинус альфабыз плюс минус тамыр астында 1 минус синус квадрат альфага барабар болот. Мына биз биринчи теңдештикти пайдаланып эле бир нече формулаларды туюнтуп жазып койдук. Эми тангенс менен катангенстин көбөйтүндүсү 1ге барабар экендигин көрүп турабыз. Же болбосо синус альфанын косинус альфа болгон катышын көбөйтөбүз косинус альфанын синус альфага болгон катышына. Анда бул 1ди берет. Мына дагы бир негизги теңдештикти алдык. Эми ушул тангенс альфа көбөйтүлгөн катангенс альфа барабар 1 деген теңдештиктен тангенс аркылуу туюнтсак, анда тангенс альфабыз 1 бөлүнгөн катангенс альфага барабар болот. Эми биз катангенс аркылуу туюнтуп көрөлүчү. Анда кандай болот? Анда катангенс альфабыз барабар болот 1 бөлүнгөн
тангенс альфага. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа барабар 1 теңдештигин пайдаланып, бирдей аргументке ээ болушкан косинус жана тангенстин функцияларын, синус жана котангенс функцияларынын арасындагы катыштарды туюндуруучу формулаларды жазып алсак болот балдар. Анда биз ошол теңдештиктин ар бир мүчөсүн косинус квадрат альфага бөлүп көрөлү. Анда косинус квадрат альфа бөлүнгөн косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа бөлүнгөн косинус квадрат альфа барабар 1 бөлүнгөн косинус квадрат альфа. Дагы айтам, бул жердеги ар бир мүчөсүн косинус квадрат альфага бөлүп чыктык. Косинус квадрат альфанын косинус квадрат альфага болгон катышы бул 1ге барабар. Синус квадрат альфанын косинус квадрат альфага болгон катышы тангенс квадрат альфага барабар болот. Ал эми 1 бөлүнгөн косинус квадрат альфа өзү калат. Мына биз дагы бир теңдештикти жазып алдык балдар. Бул жерде косинус альфабыз 0ге барабар болбош керек. Ушундай эле жол менен ушул формуланы пайдаланып, анда биз ар бир мүчөсүн синус квадрат альфага бөлүп көрөлүчү. Мына азыркыдай эле ар бир мүчөсүн бөлөлү. Косинус квадрат альфаны синус квадрат альфага, синус квадрат альфаны синус квадрат альфага жана бирди дагы синус квадрат альфага бөлүп алалы. Анда косинус квадрат альфаны синус квадрат альфага болгон катышы котангенс квадрат альфага, синусту синуска бөлсөк 1ге, анда кандай формулага ээ болобуз? 1 кошулган котангенс квадрат альфа барабар 1 бөлүнгөн синус квадрат альфага. Дагы бир теңдештикти жаздык. Мында синус альфабыз 0ге барабар болбош керек. Ушул эле теңдештиктен биз косинус квадрат альфа аркылуу туюнтуп коелучу балдар. Анда косинус квадрат альфа аркылуу туюнсак 1 бөлүнгөн 1 плюс тангенс квадрат альфага барабар болот. Жерден косинус альфаны жазып койсок, анда косинус альфабыз плюс минус тамыр астында 1 бөлүнгөн 1 плюс тангенс квадрат альфа болот. Демек бул теңдештик пайдаланып эле туюнтуп койдук. Эми бул теңдештиктен биз синус квадрат альфа аркылуу туюнталы. Анда синус квадрат альфа аркылуу туюнсак, мына бул формула сыяктуу эле, анда 1 бөлүнгөн 1 плюс котангенс альфага барабар болот. Анда синус альфабыз плюс минус тамыр астында 1 бөлүнгөн 1 плюс котангенс квадрат альфага. Балдар, чарчадыңарбы? Чарчасаңар, анда бир аз эс алып алалы. Бизге мындай эсеп берилсин. Эгерде синус альфа 13-төн 5ке барабар болсо, альфабыз экинчи чейректин бурчу болсо, же болбосо альфабыз 90дон чоң, бийден кичине дейт. Экендиги белгилүү болсо, анда косинус альфаны, тангенс альфаны жана котангенс альфаны тапкыла дейт. Бизге синус альфанын эле мааниси белгилүү болуп атат. Калган үчөөнүн маанисин табышыбыз керек. Анда биз биринчи косинус альфаны табалы. Жана биз жазбадык беле косинус альфа формуласын. Мен кайра кайталап силерге майдалап түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Эң биринчи теңдештигибиз синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа барабар 1 деген формуланы жазганбыз. Ушул формуладан биз косинус квадрат альфа аркылуу туюнтканда 1 минус косинус квадрат альфаны алганбыз. Альфа бурчубуз бул экинчи чейректе, мына көрбөдүкпү? Экинчи чейректин бурчу болуп эсептелип аткандыктан, ал косинусубуз терс болот. Мурунку сабакта өткөнбүз.
косинус кайсы чейректерде терс мааниге эле? Экинчи, үчүнчү чейректерде. Демек экинчи чейректе косинус минус белгиге. Анда косинус альфабыз минус мына белгини коюп койдук, минус. Формулага коебуз. Жанагы косинус квадрат альфабыз буга барар болсо, биз косинус альфа аркылуу да туюнтуп алганбыз. Анда биз ушул формуланы пайдаланып синустун ордуна 13-төн 5-ти коебуз. Анда 1 минус синус квадрат, синустун квадраты же болбосо 13-төн 5-тин квадраты 169-дан 25-ке барабар. 1 минус 169-дан 25-ке барабар. Же болбосо 1ден 169-дан 25-ти алсак 169-дан 144 чыгат. Андан тамырдан 13-төн 12 чыгат. Биз алдына минус белгисин коюп коебуз. Альфа бурчунун синусу, косинусун билип алдык. Эми тангенсти биз оңой эле таап коебуз. Себеби тангенс альфабыз синус альфанын косинус альфага болгон катышы экенин билип, синустун ордуна 13-төн 5-ти, косинустун ордуна минус 13-төн 2-ни койсок, анда булардын катышы минус 12-ден 5-ке барабар. Же болбосо тангенс альфабыз минус 12-ден 5-ке барабар болот экен. Эми бизге кайсыны табуу калды? Котангенсти табуу калды. Котангенсти табуу үчүн бизге мынабу тангенс менен котангенстин көбөйтүүсү 1-ге барабар деген формуланы пайдалануу бизге оңойрок, оңтойлуураак болот. Анда бул жерден котангенс аркылуу туюнтканда жанагы боюнча котангенс аркылуу туюнтуп алсак, анда 1 бөлүнгөн тангенске барабар. 12-ден 5-тин өз ара тескериси минус 5-тен 12-ге барабар. Же болбосо бүтүнүн бөлүп алсак, минус 2,5-тен 2-ге барабар. Анда жооптору косинус альфабыз минус 13-тен 12-ге, тангенс альфабыз минус 12-ден 5-ке, котангенс альфабыз минус 2,5-тен 2-ге барабар. Жакшы болсун асманда да жерде да, жакшы болсун элимде да бизде да, жакшы болсун маанайыбыз дайыма. А бирок балдар, теңдештикти далилдегенди унутпа. Саламатта калыңыздар.